Саламатсыздарбы, урматтуу Факт Кеди YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кыргызстанда болуп жаткан маанилүү жаңылыктарды биринчилерден болуп кабардар болгуңуз келсе, каналга жазылып, видеонун астына өзүңүздүн пикириңизди калтырып кетиңиз. Кыргызстанда бир ай мурун дайынсыз жоголгон Корея жараны Лим Чанг Су жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, анын сөөгү Чоңчу каналынын Ысык Ата районунун аймагынан агып өткөн жеринен табылган. Лим Чанг Су дайынсыз болуп жатканы боюнча 15 октябрда жарыяланган. Бишкек милициясы билдиргендей, каналдан табылган жансыз дене дайынсыз жоголду делген жаранга көп жагынан окшоштугу бар. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, бардык зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. 18 октябрда Алы аттуу жаран 1962 жылы туулган Лим Чанг Су аттуу досун таап берүү өтүнүчү менен милицияга кайрылган. Чанг Су 15 октябрда Бишкектеги Золотой дракон мейманканасынан чыгып кеткен бойдон дайыны чыкпай калган. Сокулук районундагы үйүнөн 20 августта чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткан 16 жаштагы эр жигит Алтынбек уулу табылды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, ал ушуга чейин Кемин районундагы Чоң Кемин айылында досунун үйүндө жашап жүргөн. Өспүрүм ата-энесинин колуна тапшырылды. Милициянын маалыматы боюнча, ал мурдада бир нече жолу үйүнөн кетип жүргөн. Нарын облусунун Жумгал районундагы Кара Кечи көмүр кенинде 30 жаштагы тургун 2 КАМАЗ унаасынын ортосуна калып каза болду. Окуя боюнча Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын филиалынан милицияга кабарлашкан. Түгөлсай айылынын тургуну 1990 жылы туулган АУБ көмүр кендин тоспосуна жакын жерде 2 КАМАЗга жол көрсөтүп жатып, 2 унаанын ортосунда калган. Алдын ала маалыматтарга ылайык, көмүр чаңында жол көрүнбөй калган. Жергиликтүү милиция кызматкерлери окуя болгон жерге келип, жабырлануучу АУБ чыгарылып, ооруканага алып бараткан жолдо ал жан берген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Кырсыкка катышкан КАМАЗ унаалары Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн айып кароосуна токтотулду. Маркум АУБ үй бүлөлүү болгон. Артында жубайы жана 3 баласы калды. Италияда жубайы менен ажырашып үйсүз калган эркектерди кабыл алуучу камкордук үйлөрү ачылып жатат. Бул тармакка кайрылгандардын басымдуу бөлүгүн билими, квалификациясын жана социалдык статусу боюнча буга чейин төмөнкү катмарга кирбеген, башкача айтканда жаңы кедейлер түзөт. Статистикалык маалыматтар тастыктагандай, мурунку жубайлар ажырашуу маалында көбүнчө күйөөсүн толугу менен банкрот абалга чейин жеткирген учурлар болот. Себеби Италиянын мыйзамдарына ылайык, ажырашуу учурунда турак жайдын 60% балдарына жана жубайына калат. Кошумча, мындай жагдайлардын 94%-ында эркектер балдарына эле алимент төлөп калбастан, аялдарындагы бирге жашап жаткан учурдагыдай кылып багууга милдеттендирилет. Орто эсеп менен италиялык ажырашкан эркек балдары менен аялынын алиментине айына 1000 евронун тегерегинде акча төлөп калат. Бул сумма албетте туруктуу жумушу барлар үчүн да өтө кымбат болуп саналат. Аялы менен ажырашып мындай абалда калган италиялыктар алименттин айынан экс жубайын каржыламак турсун, өздөрү жашаш үчүн батир тапканга дарамети жетпей калышат. Көпчүлүгү дос, тааныштардыкына жашаганга өтүшөт. Ошентип отуруп, соңунда унаасында уктап, унаасында гана жашап калган учурларда кездешпей койбойт. Акыркы жылдары Италияда ажырашуу менен байлыгын бөлүштүрүү жеке трагедияга айланган мырзалардын саны жыл сайын өсүп баратат. Ушундан улам жергиликтүү бийлик бул көйгөйдү азыркы тапта өтө курч маселелердин тизмесине киргизип, мамлекеттик масштабта көңүл бурууну жагдай деп айтып келет. Жалгыз бой эркектерди кабылдоочу жайлар түндүктөн түштүккө карай жалпы Италия боюнча ачылууда. Ажырашкан аталар үчүн камкордук жайлары эң жакшы турак жай болуп саналат. Бир гана баш паник болбостон, балдары менен жолугушууга, түңүлүп калган жашоосун жандандырууга, психологдордун акысыз кеңеш алууга да мүмкүнчүлүк түзөт. Учурда эң белгилүү болгон аталар үчүн пансиондор, Сасари, Сардиния, Римини жана Болонья региондорундагы кабыл алуучу жайлар. Аларда жок дегенде өз бөлмөлөрү, жалпы тамактануучу жай, балдары менен убакыт өткөрүүчү атайын орун. Анын ичинде бассейн, балдар аянтчасы да бар. Баары жакшы, бирок камкордук жайларында эркектер 1 жылдан ашык кала алышпайт. Кыска убакыттын ичинде алар туруктуу жумуш, мүмкүн болушунча жашаганга үй таап чыгып кетиши керек. Социалдык көйгөйдөн кутулуп, бутуна туруу үчүн Римдеги Лацио региону былтыркы жылы жабыркагандарды акчалай түрдө да колдоого алган. Өлкөнүн борбору баштаган бул өрнөк башка региондордо дагы уланарын айтыш кыйын. Бул өлкөдө ансыз да каржы маселеси оор абалда. Тагыраагы Италиянын ички карызы эле 2 триллион евродон ашык. Дагы башка кызыктуу жаңылыктарды биздин сайттан окусаңыздар болот.